Бұл жерді дағы негізі сағынып қалыппыз. Bir жылдан өтіп қалыпты да, 1,5 жыл болып қалды бұл жерде. Аллахты есте деп айтсам, эмне кылдым мен Аллахты естейін? 60-қа чыгышыңызды, же 40-қа чыгышыңызды, же 70-ке чыгышыңызды күтпейді екен алып. Анан айтам, алкаштаям ниет бар намаз оқыған. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve na'udhu billahi min şururi anfusina ve min sayyiati a'malina. Men yahdihillahu fela mudilla lahu ve men yudlil fela hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Бүткүл аламды жараткан Аллах субханала тағалаға чексиз мактоолор, анын элчиси болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын сайыды сарбары болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы, Аллахтын рахматы, берекеси болсун. Аллах субханала тағала мына ушул жума күнүбүздү баарыбызга куттуу берекелүү кылып, кылынган жакшы максат, тилек, дуаларды, кылынган ибадаттарды кемчиликсиз баардыгыбыздан кабыл кылган болсун иншалла. Бұл жерді дағы негізі сағынып қалыппыз. Bir жылдан өтіп қалыпты да, 1,5 жыл болып қалды бұл жерден кеткенімізге. 2 жыл бұл жерде медресені иштетіп ушул жерде 1-2 жылға жақын алдын талаба окуттук, ушул жерде канча талабаларды ушул жерде окуттук. Иншалла жамааттын көпчүлүгү менен таанышпыз, бұл жердеги 5 убакыт намазга келгендердин көпчүлүк аксакалдар менен көпчүлүгү менен таанышпыз иншалла. Бүгүнкү ошол билесиздер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жалпы Кыргызстан боюнча ошол бир ишенимди карманалы, bir акыйданы карманалы, мусулмандардын башын бириксин деген максатта алымдар кеңешинен мына ушундай бир жалпы 1 жыл бою бериле турган атайын календар чыгарып, ар жумада айтыла турган маселелерди, айтыла турган темаларды жазып, тапшырма катары жалпы имамдарга берет. Мына ошол имамдар Кыргызстан боюнча азыр 3000ден ашык мечит болгон болсо, ошол мечиттердин баардыгында Бишкек дейсизби, Талас дейсизби, Нарын дейсизби, айтор баардык мечитке барсаңыз, мына ошол азыр сиз менен биз сүйлөшө турган темада ар бир мечитте ошол тема, ошол сөздөр сүйлөнөт иншалла. Сиз менен биз дагы мына ошол муфтияттын тапшырмасына жараша бүгүнкү сүйлөй турган темабыз Аллах Тааланын бир аяты калимасы бар. Мына ошол аяты калиманын негизинде болмокчу. Ал аяты калима кайсы? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Иттакуллах. Эң биринчи Аллахтан коркуу. Атиуллаха ва атиур расул ва улил амри минкум дей садакаллахул азим. Аллах Таалага баш ийгиле, жана пайгамбар алейхиссаламга баш ийгиле, жана өзүңөрдүн башчыңарга, падышаңарга баш ийгиле. Мына ошол 3 нерсе. Биринчи Аллах Таалага баш ийүү кандай болот? Аллахтан кандай коркуу керек? Инсан кандай өзүнү Аллахтан корккондугун кандай билиш керек? Мына ошол тууралуу болот. А экинчи сүйлөй турган нерсебиз пайгамбар алейхиссаламга кандай баш ийебиз? Пайгамбарыбыздын буйруктарына кандай баш ийебиз? Ал эми үчүнчү айтыла турган нерсе башчыбызга кандай баш ийебиз? Мына ошол тууралуу болмокчу. Пайгамбар алейхиссалам хадистеринде айтат: Иттакуллах хайфума кунтум. Силер Аллахтан коркула, кайсыл жерде болсоңор дагы дейт пайгамбар алейхиссалам. Силер Аллахтан коркула, Аллахты эстеп жүргүлө, кайсыл жерде болбосун, кандай учурда болбосун. Үйүңдүн ичинде эшикти култап алып, көрпөнүн астына кирип алып, эч ким көрбөй турган жерде турган болсоң да Аллахтан корк деген сөз. Кайсыл жерде болбосун, кандай учур болбосун, Аллахтан корккун деп пайгамбар алейхиссалам өзүнүн хадистеринде, кутуу хадистеринде айтып атат. Аллахтан коркуу деген кандай? Аллахтан коркуу деген мына ушундай. Алымдардан бирөө бир нече шакирттерине, ошо илгерки болгон окуялардан бир нече шакирттерине бирден тоокту колуна карматат. Бирден тоокту карматат дагы, жана шакирттерине айтат: барып мына тоокту эч ким көрбөй турган жерде союп келгиле дейт. Кечкурун зыяпат кылайлы, кичине бир тооктун этин жейли. Макул деп шакирттердин баардыгы кетет. Баардыгы тоокту бирөө жана арыктын ичине кирип алса, бирөө турбанын ичине кирип алып, бирөө үйдүн ичине кирип алып, бирөө эшикти култап алып айтор, баардыгы эч ким көрбөй турган жерде тоокторду союп келет. Анан кечкурун зыяпат кылып отурса, bir şakirti toğunu kayra tiri kötörüp gelir. Jana şakirtinden surayt: "Sen emnege toğu soybodun?" dese, al şakirti aytat: "Men hiç kim körбөй turgan jer tap algan jokмун" deydi. Kayerde bolsam dagы, kayerde barsam dagы, Allah bardык жерде meni көрүп турат экен deydi.
Анан устаз айтат, мен силерге бере турган, мен силерге үйрөтөйүн деп аткан дарсым ушул дейт. Мен бере турган сабагым ушул дейт. Аллах бардык жерде бизди көрүп турат. Мына ушул сезимди жүрөгүңөрдөн чыгарбагыла дейт. Мына ул жерде Кудай Таала эки периште коюп койгон экен. Мына ул оң жактагы периштебиз биздин жакшы амалдарыбызды жазып турат экен. Ал эми мына сол жактагы периштебиз жаман амалдарыбызды жазып турат. Кандай учурда болбосун, жайылыкча жаштар кээ бир учурларда эч ким көрбөгөн жерге келип алып, телефонго кирген мезгилде Кудай сактасын болуп атат кээ бир учурларда. Ар бир жерде Аллах бизди көрүп турат. Эртең кыяматта мына ушул кылган амалдарыбыздын бардыгы эртең кыяматта өзүбүзгө көргөзүлөп турган. Өзүбүзгө мына ушул кылган кылыктарыбыз көргөзүлөт. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам айтты эмне деп? Иттакуллах хайфума кунтум. Силер Аллахтан коркуңар. Кайсыл жерде, кандай учурда болсоңор дагы Аллахтан коркуңар дейт. Эми Аллахтан коркуңар деген нерсени дагы бир түшүндүрөйүн. Алымдардан бирөөсүнүн сөзүн угуп калдык. Илгерки бир адамдарга дейт. Эскиден бир адамдарга Аллахтан корк деп айта турган болсоң, анын жүрөгү титирейт эле дейт. Чындыгында илгерки адамдарга, илгерки аксакалдарга Аллахтан корк десең, эмнеге корком дебейт эле да. Кичине жүрөгү титиреп, кичине өзүнө келип түшөт эле. А бирок азыркы адамдарга дейт, Аллахтан корк деп айта турган болсоң, мен не кылдым Аллахтан коркоюн деп айтат. Аллахты эсте деп айтсам, эмне кылдым мен Аллахты эстейин дейт. Аллахтан коркуш үчүн, Аллахты эстеш үчүн, Аллахты дайым жүрөктө эстеп жүрүш үчүн сөзсүз бир нерсе кылыш шарт эмес. Дайым Аллах жүрөгүбүздө Аллах болсун, дайым Аллахтан коркуп, Аллахтын таатында, ибадатында болууга аракет кылыш керек. Умар ибн Хаттаб халифалардын экинчиси, үммөттүн экинчи адамы болгон зат Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху айтат: "Хасибу анфусакум qabla an tuhasabu, fa innahu aysaru wa ahwan lil hisabi. Wa zinu anfusakum qabla an tuzanu." Umar radiyallahu anh, özüңөрдү эсептеп тургула, өзүңөргө эсеп берип тургула, кыяматта силерден эсеп алынганга чейин. Өзүңөрдү эсеп берип, өзүңөргө бүгүн эмне амал кылдым, кандай амал кылдым, кандай итаат кылдым, кандай ибадат кылдым, кандай күнөө кылдым, кандай жаман иш кылдым. Айтор, күнүнө өзүңө эсеп берип тур дейт. Qabla an tuhasabu, кыяматта силерден эсеп алыштан алдым. Өзүңөрдүн амалыңарды таразалап тургула, кыяматта амалыңар таразага түштөн алдым dedi. İnsan мына ушул. Ар бир бенде, эгер бир күнөөдөн тыйыла албай атасыз, бир күнөөнү таштай албай атасыз, же биздегилердин сөзү бар. Намаз ниетим бар, намаз окушка, бирок ушу намаз баштай албай атам. Намаз баштай албай аткандар бар, олтуруп кичине ойлонуш керек инсан. Олтуруп өзү жалгыз учурда, но телефонду өчүрүп коюп туруп, жерге коюп. Андан кийин кичине ойлонуш керек. Мен кайдан келдим, эмне үчүн келдим, жана кайда барам? Allah Taala bu жашоого мени эмне үчүн алып келди? Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим, ва ма халактул инса вал джинна илля лиябудун." Мен инсан менен жинди ибадат үчүн гана жараттым. Инсан менен жинди ибадат үчүн, Аллага таат кылыш үчүн, Аллага баш ийиш үчүн. Пешене Субханаллах, Алхамдулилlah, Субхана Раббиял А'ла. Аллахым бүт аламдын Роббиси болгон, бүт аламдан улуу болгон зат, сени арулайм, сени айып, нуксан, кемчиликтерден тазалаймын деп, мына ошондой бир тасбих айтып туруу үчүн келгенбиз. Мына ушинтип пешенебиз саждага тийип туруш үчүн келгенбиз. А бирок тилекке каршы наузу билла көпчүлүгүбүз бейхабар калып кетип атабыз. Көпчүлүгүбүз ибадаттан бейхабар калып кетип атабыз. Айрыкча намаздарыбыз калып кетип атканда коркосун эми. Ayat-ı Kerime var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minel musallin. Namaz turalı söz gelip kaldı. Muddathir suresinde Kudai Taala aytadi. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minel musallin. Bu ayat-ı kerimede sakor degen joyda. Sakor qanday joy dese,
Sakor ушундай коркунучтуу жай экен. Тозок өзү Кудайдан пана dileyip eкен. Ya Rabbi meni sakorga түшүрүп койбо. Tozoktun en bir jaman, en bir korkunçlu öröndörünün birisi. Emin bir musulmandardı, kafirlar demez. Bir musulmandardı sakorga alıp barat deydi. Bir musulmandardı sakorga jetilip barat deydi. Janağı musulmanlardan sıraydı ken perişteler. Je ошол sakorda adamda. Ma salakakum fil sakor. Sizler bu jaşoodо musulman elenger go. Musulmandын balası olup төрөндүңөр эле go. Эмнеге sakorga келдиңер? Эмнеге sakorga түштүңөр? Allah aytат, "Lam nakum minal musallin." Biz namaz okuyuculardan bolдук. Biz namazga kaydiger bolgondordan болдук дейт экен. 5 вакыт намазыбызды калтыргандардан болдук дейт экен. Науду билlah. Бул 5 вакыт намаз ошон үчүн сиз менен бизге фарз кылынган, милдет кылынган нерсе турган. Бизге милдет нерсе бул нерсе. Ошон үчүн бул 5 вакыт намазды эстен чыгарбашыбыз керек. Мына ушул нерсеге бекем болушубуз керек. Allah'a ibadat kılığının, Allah'tan korkunun negizki tutkalarının birisi şu 5 vakit namazda okuduğun. Allah'tan korkum diye aytıp durup, bir o 5 vakit namazımızdan kaydiger olsa, 5 vakit namazımızı okuvasak, anda senin korkum degen sözünden ne payda? Kelingizler tuğan. Buna ошон үчүн 5 vakit namazımızga kaydiger bolboylu. 5 vakit namazımızga bekem boloylu. 5 vakit namazımız bu siz menen biz üçün күндө farz kılıngan amallardan birisi. Jana kitaplarda bir okuyana alıp keledi. Bir insan deyip bir jaga safarga çıkıp. Safarga ketip atsa, şeytan aleyhilana adam suretinde keledi dagın şeytan janağı adamın safarına şerik bolot. Anan şeytan ekoğu, janağı insan menen şeytan ekoğu keçke safar kılат. Anan keçindesi bir jerge keledi dagın uktayın dep janağı adam bir mestat tağıp ошол жерге уктайын деп атса, janağı şeytan adam sürümünde şeytan kaça başladı. Sen kimsin? Nege kaç ortasın dese, men şeytan, men iblismin. Abi nege kaç ortasın? Ertene geçke menimle şerik oldun mu? Kim birge tündüret göz öldü deydi. Şeytan aytadı, yok deydi. Men ömrümde deydi, bir jol Allah'tın farzını atkarbadım deydi. Bir jol Allah'tın buyruğunu atkarbadım. Ne diye kıldı? Uscudu li Adam. Adam aleyhisselam'a sajda kılgıla dedi. Fasacedel melaike kullu. Periştelerden bağırdığı sajda kıldı. İlla iblise abav. Bir gana şeytan aleyhilana başlattı deydi. Men ömrüm bolbosam şeytan kim ile? Periştenin ustazı ile turgan. Periştelerge sabak berediler. Oşolda ilimli öyle. Birok oşol şeytan Kudayдын bir buyruğunu atkarmagan üçün ağa tozok millet bolgan. Kudaydın bir buyruğunu atkarmagan üçün Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya Rabbi, taşbalanga kalgan şeytandan meni sakla dep dua kılabız. Taşbalanga kalgan eken. Bir buyruk atkarmagandık üçün. Alem boyagı şeytan aytып атат, men ömrümde bir buyruk atkarmadım, taşbalanga kaldım. Bir buyruk atkarmadım, Allah'tın dargöyünün kuldu. Birok men korkom. Eğer seni karab tursam erteden geçken gününe 5 vakit farzı atkarmadım. Günde 5 ta farzı kaldırdı. Günde 5 buyruktan karbadı. Men Kudaydan korkom. Eğer sağa Kuday bir balay gelsin, balay jönötse, men oşunu şerik bolup kalıştan korkom deydi. Nauzu billah. Benamazdan şeytan bezar degenin manası şunçakta turadi. Benamaz insandan şeytan da bezip kaçat eken. Şeytan da uzaktayt eken adamdan, benamaz adamdan. Oşon üçün tuğandar kelingizler. Allah'tan korku degende en birinci 5 vakit namazınızı turguzayla tuğan. Men 40'a çıkkanda turguzam, 50'ye çıkkanda turguzam, 70'e çıkkanda turguzam. Al şılto emes tuğan. Al şılto bolalbay tuğan. Ölüm ol sizin 70'e barışınızdı, 60'a barışınızdı, 50'ye barışınızda ölüm kütüp durbay. Ölüm uşunday kaş kavaktın ortasındaki bir kiçine bir öte bir bat gele turgan, tez gele turgan nerse. Mına uşul jerde turgan, Şahitdöv medresesinden sabak berip turgan жылдары, bir жылda ötüp kaldaga bir okuyan, uşul mezgildeki bir okuyan aytıp bereyim. Medresede oturab uşul jerde arabandan, koşlayırdan bir bala bizge çalıp kaldı. Biz menen koş okugan, grupalaş ballardan medresede birge okuyabız. Anan janağı jigit çaldı dagın, aytıp kaldı damla, inimiz kayıtçı olup kaldı, janazага kelemiz. Bu жерden ertö menen çıkıp ketти. Al inisi oşol ölüşünden bir cuma aldın, magar kanday bir takvalı sorulardı beri öte tan kaldırgan dedi.
Эми билбейм, Кудайдан бир жанагындай илхам берилип, ölümünün жакын экендигин сезген Байтур, мына ушундай бир өтө бир башкача суроолорду берген эле, жана жигитчи, өлгөн жигит. Анан мен жаназага бардым, эрте менен кичип кеткенмин бул жерде. Жаназага бардым, барып, ал жерде элдерди күттүк, башка кылдык, вааз насихат кылдык. Анан жанагы инсанды өткөн адамды жаш биз менен тең туш жигит, жанагы жигитти жуудук, кепиндедик. Андан кийин жаназасын окудук. Жаназада мен ал жигит тууралуу кичине айтып бердим. Адамдардын баардыгы ыйлап башка кылып, андан кийин кабырга бардык, аны койдук. Кабырга койгондон кийин Кур'ан окуп, үйүнө келип Кур'ан окуп, андан кийин саат 4:30-5:00 кайра шайыт төбөгө келип калдым. Балдарга дарс берейин деп келип. Анан келип өзүбүздүн комнатада отуруп, эми кечке телефонум өчүк болгон, канча пропущный звоноктор келген, канча смстер келген. Анан бир телефонду текшерейин деп телефонду ачтым дагы, жанагы келген смстерге жооп берип, келген бүт суроолорго жооп берип бүтүп, анан мына жаштар айрыкча билет, WhatsApp тиркемесинде статус деген бөлүк бар. Ошол статуска кирдим дагы, статуска кандай сүрөттөрдү, видеолорду койсом болот да. Мына ошол статус бөлүгүнө кирип туруп, коюлган видео сүрөттөрдү көрүп отурсам, жанагы өлгөн, биз алып барып көмүп койгон жигит 3:45 өткөндө эрте менен видео койгон экен. 3:45 өткөндө видео койгон, бир статуска коюлган видео 1 сутка гана турат, 24 саат гана турат. Баягы видео өчкөнгө чейин биз аны алып барып көмүп келип атабыз. Өз колу менен койгон, бирок видео өчкөнгө чейин, жанагы сүрөт өчкөнгө чейин биз аны алып барып кабырга коюп келип атабыз, жууп келип жаназасын. Ölüm kaç kavaktın arasında degeni, ölüm uşunday yakın degeni uşun eken turgan. O sizin 60'ka çıkışınızdı, ce 40'ka çıkışınızdı, ce 70'ke çıkışınızdı kütmeydi eken al ölüm. Özünüz ertemenen bir statuska süret koysanız, video koysanız, al ölçüp kalganга çeyin, sizdik ölüşemez, sizde alıp kömüp kelip koyup ülgürüşünüz mümkün eken turgan. Oşun için kelinizler, özünüz mintu aldabaylı, kıska dünyada mintu alday turgan bolsok, ağa ülgürmeye kalabız andaçı. İbadatka bir yolu saçdaga dilgenge ülgürmeye kalabız. Ya Rabbi mına uşun peşinem saçdaga dil, senin çok degende 5 vakit namazını atkardım degenge ülgürmeye kalab. Baylı turma. Oşun için vakitin mümkünçülüktün barında hareket kılaylı. Vakitin mümkünçülüktün barında mına uşun ibadatımızda ayrıca 5 vakit namazı tutumuz olaylı. En birinci şu 5 vakit namaz. Emin kalkanı inşallah sekinden dolu. Sünnet mustahamallar akırında emin turguzarsız. Bir o fazlı erten kılan buyursa kılan menen bolboy. Kebirlerden sorayız. Kaçan namaz okuysun dese, emin niyet var damla niyet var deydi. Anan ayta, alkaşlayan niyet var namaz okuyan. Çünkü alkaşan niyet kıltat namaz okuyun. Niyet vardın özümünden jetmeyin. Hareket kıl oşol mesela, turguz bugünden başka oşol namazında. Ya Rabbi saka kayra kaytıp geldin mi? Kayra peşenemi sana sajdaga koydum men. Günölerimdi keçir, uşunca namazımdı kaldırdım özün geçir. Bir buyrukta karbalan tüm şeytanla tozak vacip oldu. Ya Rabbi meni geçirdim, peşenemizi sajdaga tigizeli bir günden başladı. Bismillah bir günden başlamız yani. Vakit gelip jetti namaz okuyturgan. Vakit gelip jetti buyrukta karaturgan. Vakit gelip jetti. Oşol 5 vakit namazda peşenemizi sajdaga diyeturgan. Kelinizler, vakittan ötközüp, özümüzü aldabay.